Assalamu alaikum урматтуу үйөрмандар. Сиздер менен Көкбөрү каналы. Акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Буга чейин Көкбөрү боюнча улуттук курама команда 1-июндан баштап даярдыктарды көрөт деген маалымат чыккан. Бирок азырынча даярдыктар баштала элек. Курам дагы толук аныктала элек. Көкбөрү федерациясынан расмий маалыматты күтө туралы. А эми бул чыгарылышта Манас Ниязовдун жаштарга кайрылган видеосун тартуулайбыз. Ошондой эле ынтымактын негизги аргымагы Аватар 9 май турниринин финалы алдында ооруп калганбы? Ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. 9 май турниринин финалында Ынтымак менен Сарыөзөн командасы кезгирген. Ал оюндун биринчи бөлүгүндө Аватар аргымагы Краска утулуп калып жаткандыгын байкаганбыз. Финалга бир күн калганда Ынтымактын негизги аты Аватар ооруп калгандыгы айтылды. Жада калса оюнга чыгабы чыкпайбы деген суроолор акыркы секундаларга чейин болуп, акыры Аватар финал күнү бир аз жакшы болгон. Бирок бул окуяны Ынтымак оюнчулары айткан эмес. Саймадан жаңы премиум тарифы. Секундасына 300 мегабитке чейинки интернет. 220 ашуун телевизиондук канал. Кинотеатрлар, Этномедиа, Премьер, Море ТВ, Старт, О кино. Айна болгону 1180 сомго. ТВ приставка акысыз. Эң сонун тариф. Финалдык жеңиштен кийин Аватардын үстүндөгү чабандеси Орус Ратбек уулу буларга токтолгон. 9 май турнир аябай маанилүү болчу. Ынтымак командасынан 4 эле бала 9 май турнирин уткан. Калган балдар келек болчу. Биз үчүн маанилүү жеңиш болду да 9 май турнир. Анан дагы бир нерсени сурагым келип турат. Ушул жаракат алган кезде Аватарды Өмүрбек минип ойнотуп атты, дагы башка балдар минип ойнотуп атты. Негизи баягы Аватар менен көнүшүп калгандан кийин ошо башкалардын оюнун көргөндө силерде кандай сезим болот? Эми бир ат менен бир бала негизи келишет дейт. Аватар канча жылдан бери оюн көрөсүз деп атабыз. Эми минген балдар мине берет эми. Андай эле минбейт, мындай кылып эми билгенимди үйрөтөм анан кийин. Мындай кылбайт, тигиндей кылбайт деген келишип эле айта албайм. Өзүңүздө мындай кандай сезимдер болот? Ушул атты көптөн бери минген атты мындай өзүңдүн бир энчиңдей көрүп каласыңбы же андай эмеспи? Энчиңдей болгондо эми канча жылдан бери чогуу оюн көрөсүз деп. Аватар жок. Билбейм кандай оюн болот. Үйрөнүп алгам. Бул да экөөбүз бири-бирибизге келишкенбиз да. 1-июнь балдардын эл аралык коргоо күнү менен бүткүл Кыргызстандын жаштарын куттуктап кетет элем. Ошонун катарында Кыргызстандын жаштарына кайрылып кетет элем. Азыркы учурда кээ бир Кыргызстандагы жаштарыбыз синтетикалык наркоз заттарды колдонуп, жаман жолго басып кетүүдө. Өз ден соолугуңарды ойлогула. Спорт менен машыгып, ден соолугуңарга кам көргүлө. Assalamu alaikum Kırgız elim. 1-июнь балдардын эл аралык майрамы менен бардык кыргызстандык балдарды куттуктайм. Ошонун катарында эле Кыргыз элине жана Кыргызстан жаштарына кайрылып кетет элем. Мен Кыргыз Республикасынын Көкбөрү боюнча достук курама командасынын оюнчусу Абдыкалил уулу Бексултан. Сиздерге кайрылуум азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында көйгөй жаратып жаткан синтетикалык баңги заттарды таратуу, колдонуу, сактоо, дары-дармектерди рецепти жок сатуу фактылары көбөйүп, ошол эле учурда дары наркоманиясы, акыл эсти ман кылуучу абалга жеткирүү коркунучу кеңири жайыла баштады. Ошол эле учурда сиздерден суранып кетет элем. Бул заттардан алыс болуп, спорт менен машык кыла демекчимин. Силер Кыргызстандын келечегисиңер.